Жайыл ата коомуна бүгүн Жайыл ата коомун негиздеген аксакал Аман Ажакматов аксакал жана апалар келип отурушат. Азыркы сөз Ажакмат аксакалда Темиржан эне жөнүндө, баатырдыгы жөнүндө маалымат берет. Темиржан апабыздан Жайыл атабызга үйлөнгөндө 3 уул бүтүрүлдүк. Үсен, Теке, Асан. Балдарын бар баатыр чыгып, мына бүгүнкү Асандын тукуму 4 айылда Жайыл районунда. Текеники жол астында 3 айылда. Ысык көлдүн башында да 2 айылда. Үсөндүн тукуму Кытайда жатыр. Пекинде бир көчө компьютерчик деп угатабыз, Кудай буйруса. Эми Темиржан апабыздын кылган Жайылга кылган кызматындагы эрдиги Жайыл жоо чаап жүргөн убактагы курал жарактарын даярдап, кеңешин берип, кийим кечектердин баарын даярдаганы бул Манасты Канакей апабыз кандай даярдаса, так ошондой даярдап койгон Темиржан апабыздын Жайылдын кылган кызматы, кылган эрдиги элдин осу дариги айтылып жүрөт. Темиржан апабыз абдан акылдуу инсан, колунан иш келген, оозунан сөз келген, ыймандуу адамдардын бири болгон. Баардарын 3 баласы тең баары баатыр чыккан. Эми Темиржан апабыз жөнүндө Жайыл атабызды райондун намына коюп 30 жыл өтүп кетиптир. Анан кийин Жайылдын аялдар коомунун жетекчилери биз бул апабызды эмне үчүн эрдигин айтпайбыз, эрдигин эмне жазбайбыз деп маселе көтөрүлүп жүрөт. Эми бул кишинин кай жактын кызы экени, кай жердин эли экени, тайкелебиз кайдан экенин дагы кечээ баарын тактап, Совет булаңдагы Алабука районундагы ошол жерде деген эмиш бар, төрөлүп, ошол жакта Алабукада атабыз төрөлсө, Темиржан апабызды Кетмен төбөдөгү Коңур өгүз, Кошойдун жүргөн тактысы жерден деп, Кошойдун колунда чоңоюп Жайыл атабыз. Уже эр жетип калгандан кийин Кошой ушу дөңдө отурса, жайдын күнү чоң Коңур өгүздүн суусу кирип аткан экен. Анан ата